Бүгін Қытай мамлекетінде болып көрбөгөндөй жер титирөө катталды. Видеого лайк басып, жана видеону бөлүшүп коюңуздар. Ошондой эле каналыбызда эң туура жазуучуларыбыздын катарына кошулуп, подписаться деген кнопканы басып туруп, жандагы коңгурочону да баса кетиңиздер. Бүгін эртең менен 4 миллион 250 миңден ашуун халкы бар Кытай мамлекетинин Лучжоу шаарында болгон коркунучтуу жер титирөө кыйратуучу кесепеттерге алып келди. Кеминде 3 тургун табигый кырсыктын айынан каза болду. Кытайдын сейсмологиялык борборунун маалыматы боюнча күчү 6 балга жеткен жер титирөө бейшемби күнү жергиликтүү убакыт боюнча саат 4:33 чамасында өткөн убакытта Лучжоу шаарында катталган. Бул видео байкоодо кытайлык үйлөрдүн бири окуяга бир нече секунд калганда көрсөтүлгөн. Эртең менен болгон жер титирөө бүт аймакты титиретти. Адистердин айтымында фокус болжол менен 10 км тереңдикте жайгашкан күбөлөр анын айланасындагы калктуу конуштарга олуттуу зыян келтиргенин айтышты. Бул кадрлар жер титирөөнүн кийинки үйлөрдүн абалын көрсөтөт. Полдогу кирпичтердин чачырандысы, дубалдардагы терең жаракалар, өмүргө коркунуч туудурган кыйроолор жүрөктүн ишин алды. Жергиликтүү бийликтин маалыматы боюнча медициналык кызматтар Чэнду шаарынан жабыр тарткан аймакка жөнөтүлгөн. Окуя болгон жерде издөө иштери башталды. Куткаруучулар талкаланган үйлөрдү издеп, аман калгандарды издешүүдө. Ал эми бул окуянын күбөлөрүнүн бири тарабынан тартылган бул видеодо тирүү калгандардын бири урандылардын астынан чыгарылып жатат. Буга чейин жер титирөөдөн кийин 60тан ашуун тургун медициналык жардамга муктаж болгон. Кооптуу аймакта 7000ге жакын адам үйлөрүн таштап кетишкен. Ассаламу алейкум, урматтуу YouTube каналыбыздын көрүүчүлөрү. Бүгүн дүйнөлүк жаңылыктар менен тааныштырган мен Болотбек Айдаркулов болдум. Жана ошондой эле видеого лайк басып, жана ушундай кызыктуу жана болуп жаткан дүйнөдөгү жаңылыктардан кабардар болуп туруу үчүн подписаться деген кнопканы басып, жандагы коңгурочону да баса кетиңиздер. Сиздер менен кийинки көрсөтүүбүздөн амандашканча, көрүшкөнчө калыңыздар.